Анда эмесе биз мен силерге сабактын ссылкасын жөнөтүп бергенмин, слайд даярдап жөнөтүп бергенмин, сабакты. Ошону силер көрдүңөр. Мультимедиа технологиялары деген тема. Өлкө боюнча жарандардын үйдө болуусу мамлекет тарабынан коюлган талап экени баарыбызга белгилүү. Өмүрүнүн ар бир күнүнүн тең жарымын мектепке арнап, уктаса да, турса да түнөгү мектеп болуп, класс болуп, бар күчүн агартуучулукка арнаган Гүлбурак Топчубаева эми мынтип 24 саат бою үй ичинде гана болууда. Анын үйдө болуусу сүйүп аркалаган мугалимдик кесибин токтоткон жок. Азыркы кырдаалга байланыштуу окуучуларды аралыктан окутууга туура келип атат. Ошондуктан мугалимдер дагы ар кандай программаларды өздөштүрүп, балдардын билимдерин өркүндөтүп жатабыз. Мисалы Zoom программасы, бул Zoom программасы балдарды жүзмө-жүз көрүшүп, мисалы бир класста 30 окуучу болсо, 30 окуучуну мен компьютерден карап отуруп, алар мен аларды карап отуруп сабак өтөбүз. Кайтарым байланышты дагы ушу Zoom программасында алып атабыз. Ал эми Bandicam программасы, мультиурок программасы бул дагы тест түрүндөгү кайтарым байланышка өтө мындай жакшы программа. WhatsApp менен байланышып атабыз. Ушул программаларды колдонуп сабак өтүп атабыз. Каарманыбыз 11 жылдан бери мугалимдик кесипти аркалайт. Ал кесиби боюнча информатика мугалими болсо да, сабакты онлайн форматта өтүүсүнө муктаждык болгон эмес. Өлкөдө түзүлгөн жагдайга байланыштуу учурда күн сайын эртеден кечке заманбап технологиялардын жардамы менен окуучуларга аралыктан билим берүү менен алек. Мирлан күтүп тур, азыр Айдай кошулду. Айжаңыл кошулуп атат. Гүлбурак Топчубаева өзүнүн окуучуларына аралыктан билим берип, окуу программасынан артта калган жок. Теле сабактардан сырткары окуучулардын жеткиликтүү билим алуусун каалаган мугалим күн сайын теманы онлайн форматка ылайыкташтырып алып, WhatsApp аркылуу окуучуларга жөнөтөт. Окуучулар сабакты өздөштүргөнүн бышыктоо үчүн кайра аны Zoom тиркемесинин жардамы менен кайтарым байланыш жасайт. Англис тилинен алынган. Biz multimediyаны компьютерде кино, мультфильмдерди жасаганда колдонуп. Азаматсың. Кыймылдырып аларга. Үндү, анимацияны, текстти бириктиргенибизде эмне пайда болот? Мультфильм пайда болот, азаматсың. Мугалимдин айтымында тилекке каршы айрым окуучулардын кол телефондорунда интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жок. Теле сабактары бүтөөрү менен аларды да көз жаздымынан сыртта калтырбастан жекече чалып, суроо жооп менен алардын билимин толуктаганын айтат. Ар бир эле класстан 1-2 окуучу интернетке кирбеген, мындай жөнөкөй телефондо байланышып атабыз. Сабактан кийин мен аларга чалып, сабактан алган суроо берип, суроолорго жооп алып, ошолорду четте калтырбай, башка окуучулардан артта калтырбай, баарын бирдей алып кетүүгө аракет кылып атабыз. Ошол окуучулар деле эгер мындай телефондору болуп, үйдө шартты болуп, интернет болгондо жакшы болмок эле. Zoom тиркемеси аркылуу ар бир окуучу менен кайтарым байланыш жасалган соң үй тапшырмасы берилет. Окуучулар үй тапшырмаларын тест түрүндө кайрадан мультиурок тиркемеси менен аткарып жөнөтөт. Ал эми колдо аткарылган тапшырмаларды сүрөткө тартып WhatsApp аркылуу жөнөтөт. Алардын баарын текшерген мугалим балдарын баалоого өтөт. Окуучуларды баалоого жана аралыктан билим берүүгө региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында уюшулган электрондук күндөлүк жакшы жардам берет. Каарманыбыз информатика мугалими катары мектептеги 1700 окуучунун электрондук күндөлүктөрүнө администратор катарында кесиптештерине жакындан жардам берип келет. 6 класска сабак өткөн сабагым боюнча балдарды баалап атам. Мисалы Жумабаевага 5, азыр Мирлан бул жерде жакшы жооп берди 4, 5ке ылайык, Кайрат 4ке ылайык жооп берди, Азема 5ке ылайык жооп берди, Эркулова бүгүнкү сабакка катышпады, анткени Турсунбаева дагы катышпады бүгүнкү сабакка. 6 класска өткөн сабагымдын бааларыны, тетрадька койгон бааларымды эми бул жака коем.
мисалы бүгүн 14 апрелге Абдимиталипов уланга 5-ти койду. Отправить еттим. Успешно отправлено. Ал эми Айдай Медердастан Өмүрбекке дагы 5-ти койдум. Себептен жакшы катышты. Биздин мектепте 1700 окуучу болсо, ошонун баары электрондук күндөлүккө өтүшкөн. Электрондук күндөлүк өткөрүү үчүн ар бир окуучунун данныйларын, туулган күн, ай, жыл, классы, берген предметтерин баарын жазып компьютерге түшүрүп чыкканмын. Мугалимдерди 93 мугалим иштейт Лели мектебинде. Ошолордун баардыгын компьютерге түшүрүп чыкканбыз. Азыркы күндө ушул программа иштелип жатат. Бул азыр мынау аралыктан окутууга бизге пайдасын тийгизип атат деген ойдомун. Анткени онлайн обучение деген программасы бар ичинде. Ошону менен эле ар бир мугалим ар окуучулар менен байланышып, кайтарым байланышты алып атат. Гүлбурак Топчубаева мугалим катары эле окуучуларга билим бербестен өзүнүн балдарынын сабагын да толук көзөмөлдөгөнгө шарт түзүлгөнүн айтат. Мурда балдарынын сабагына катыша албаган мугалим учурда ар бир баласы кайсы сабакка кантип катышып жатканын көрүп, тапшырмаларды чогуу аткарганы пайдалуу болгонун белгиледи. Балам, силер азыр материктер жөнүндө өтүп атат экенсиңер. Канча материк бар жана Австралия материк жөнүндө айтып берчи. Макул. Материктер жөнүндө айта кетсем, бизде 6 материк бар. Жер планетасында. Буларда Евразия, Австралия, Түндүк Америка, Түштүк Америка, Гренландия, Африка. Анан мен Австралияны айта кеткенде, Австралияда эндемик жаныбарлар бар экен. Алар мисалы көп жерлерде жок. Алар айрым жерлерде гана жашайт. Көбүнчө Австралияда болор экен. Жакында аларда чоң өрт болуп кетпедиби? Токойлор кыйрап кетпеди, ошондо көп эндемик жаныбарлар да кырылыптыр. Анда мисалы коала, кенгуру деген жаныбарларды саны да аябай азайып кетиптир. Башка жаныбарлар жөнүндө айта кеткенде, ал Австралия материгинде мисалы жанартоолор көбүнчө жок экен да. Жанартоолор анан жер титрейт экен да. Астында кобулдар бар экен. Ошолор анан башка материктер жөнүндө айта кеткенде, бул биздин азыр жашап жаткан материк Евразия материги да. Ал жерде көптөгөн биз Орто Азияда жашайбыз. Алда көптөгөн мамлекеттер бар. Алардын ичинде Кыргызстан эң коозсуз мамлекеттердин катарына кирет. Кыргызстандын абасы көбүнчө таза, башка мамлекеттерге караганда, себеби ал жерде завод, фабрикалар бизде аз. Анан таза сууларыбыз бар. Бизде мөңгүлөрүбүз көп, жаныбарлар да бизде көп. Ошол азыркы бул кырдаал балдар менен иштегенге дагы, үйдө өзүнүн балдары менен иштегенге дагы мүмкүнчүлүк түзүп атат. Албетте бул бардык ата-энелерге дагы балдарыны көзөмөлдөгөнгө жакшы шарт түзүлдү. Баласын канчалык деңгээлде окуйт, канчалык деңгээлде сабаттуулук, канчалык деңгээлде экенин ар бир ата-эне баласын билип калды деген ойдомун. Билим ырыстын тизгини. Карантин мезгилинде баары үйдө болгондуктан бала такай ата-эненин көзөмөлүндө сабак даярдоосу алда канча пайдалуу болот. Айрым баласынын сабактарына катышуу мүмкүнчүлүгү болбогон ата-энелер күн сайын ар бир сабактан өз баласынын билим жөндөмүн байкап, сабактарын чогуу даярдап, жардам берип, балага жылуу сөз айтып, көбүрөөк көңүл буруп жатканы өз балдарынын келечегинин пайдубалын курууга кошкон салымы экендиги талашсыз. Каныша Яшимова, Эмиль Жороев, Алтын бешик жаңылыктары. 193 бет, 10-мисалы.